Assalamu alaikum Misatımın görüşler. Kattavsular bugün 9 may 2026 yıl. Bugün sizlerge Koçkor'da bezrasot bağını öğretim. Şu hazır bu yerde 30 baş Koçkor var. En küçüğüsü 25 günlük, en çoğu 4,5 aylık. Hazır bağılda cem berilek. Bularga tölkü Adır dele bagabız. Жылым деген жактарга апарабыз. Ажырык жешет. Ажырык, шуак, бир ачык чөп бар. Ошону жешет. Булар семирет. Жылга бир 60 койдон бир 60% кучкор, 40% ургач болуп турушат. Кучкорлор сатылат булардын. Ургачылары калат. Satılganları var bırak urgaçlar. Bunlar töröldü. Үйдө 2-3 gün kalat. Alacakta. Үйдün огородунан эле чыгарып коебуз. Алар 2-3 күндөй басып үйрөнүп алгыч чейин үйдө эле болот. Бул жерден айтып кетчү сөз. Койлордун 70% эгзек тууган. 18 кой. 10 жетим козу бар. Калганы 18 эле кой. Бул жерде 62 чакты кой бар. 18 кой, калганы козу. Кичинеси чоңу бар. 10 жетим козу бар. Базардан эле сатып алганбыз. Азырынча ушу эң чоң козулар ушулар болчу. Ушул 2,5 айлыктар тегине сары, көк. Жана эки кара коз ал 4 айлыктан өтүп калды уже. Biz расход saat 6'da çıkardılar bunlar. Tangamalçı. Burada gün ısıp ketet. İşten gün 3'te çıkardılar. Saat 6'da çıkarıp 12'de kamayım. 12'den saat 3'e çeyin jatışat. 12'de Tetiga решетканын içinde жатышат. Şu. Tetiga jakta kөлөңкө бар. Ал жакта салкында жатышат. Şu. Жатышат. Козулар жакшы. Bulara только kışta cem berilет, жазда cem berilbeyt, maydala berебиз, бүтүн деле берсек болот. Митис койлор бар, ага деле расход жок. Ал только көчкө дейт. Бул бирөөсү мага тетиги акчы. Без расход 25 күндүк козулардын тетигине башак кызылчы. 25 күндүк козулар. Эң акыллар ушу болду. Айта турган сөз бар. Кыргызстан боюнча рекорд койдум. 5 козу төрөлдү. Үйдө энеси өлүп калды. 5 төрөпчү. 4 төрөдү. Бирөөсү ичиде калып кетти. Сойгондо анын ичиде бар экен. Ошо менен 5 болду. 3 кочкор, 2 ургачы. Кечке мал көрсөтүп YouTube kanalıma koyam. Shorts kılıpçı. Şu kirip körüp like basıp koldurup ketesizler. Videonu öçürüp atam. Şu kanalga подписка, like, комментарий жазып коесуздар. Keyinki videoda emine жөнүндө тартайын. Оюңуздарды жазып кетиңиздер.